Багымдат намазы таң аткандан күндүн чыгышына чейинки убакыт аралыгында окулат. Бул мезгилде адамдар таттуу уйкуда жаткан болот. Күн узарган маалда өзгөчө багымдат намазына ойгонуу айрым адамдарда кыйынчылыктарды жаратат. Бул да болсо сыноо. Таттуу уйку жылуу төшөктөн туруп, даарат алып, намаз окуу чоң соопторду таптырат. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде багымдат намазынын 2 рекети бул дүйнө андагы баардык нерселерден артыгыраак деп баяндалат. Ушундан эле анын канчалык баалуу экендигин түшүнсө болот. Андыктан ар бир мусулман багымдат намазын окууга олуттуу мамиле жасап, аны калтырбоого аракет кылуусу абзел. Өтө катуу чарчаганда таң эрте ойгоно албай калган убактар болот. Ал эми ойгонуп, жалкоолуктун айынан багымдатты өткөрүп жиберүү күнөө. Дагы бир хадисте мындай баяндалат. Силердин кайсы бирөөңөр уйкуга киргенде шайтан анын желкесине 3 түйүн байлайт. Эгерде адам ойгонору менен Аллахты эстесе, бир түйүн чечилет. Ал эми ал даарат алганда экинчи түйүн, качан ал намаз окуганда 3-чү түйүн да толугу менен чечилет. Ошентип ал таң эрте ыраазы болуп ойгонот. Мусулмандардын жаңы күнү ысык кофе менен эмес, багымдат намазы менен башталат. Аны уктап өткөрүп жибербөө үчүн адам колунан келген нерселердин баарын жасоосу керек. Азыркы видеобузда биз айрым кеңештердин топтомдорун сиздер үчүн сунуштайбыз. Биринчи, туура ниет. Айрым адамдар багымдатка турбоону адат кылып алышкан. Муну алар оор жумуш графиги же ооруп калгандыгы менен түшүндүрүшөт. Бул чоң жаңылыштык. Мындай себептер багымдатты калтырууну, ага шалаакы мамиле жасоону адатка айлантат. Биринчиден, ушундай ойдон алыс болуңуз. Чын жүрөктөн багымдатка ойгонууга ниет коюңуз. Эгер багымдатка турсам жакшы болот деп айтпаңыз, туурасы иншаллах мен багымдатка турамын деп айтыңыз. Экинчи, максат. Жашоодогу чыныгы максаттарыңды кайра-кайра эске салып турсаң жакшы болот. Анткени адам табияты боюнча унутчаак келет. Биздин максат напсини тойгузуу, уйкуну кандыруу эмес, Алла Таалага дене, рух, аң сезим, акыл эс менен ибадат кылуу болуп саналат. Жашоону иретке келтирүү. Жашоону иретке келтирүү эртеңки күнүңүздү туура пландоодон башталат. Иш күнүңүздү сааттарга бөлүп, анда иш менен эс алуунун ортосунда тең салмактуулук болушун эске алууңуз керек. Жумуштарыңызды болушунча эрте бүткөрүп, кечинде түнгө калбай уйкуга кирүүгө аракеттениңиз. Ар дайым бир убакта жатууга көнүгүңүз. Салыштырыңыз, элестетиңиз. Эртең сиз кыялыңыздагы жумушка орношуу үчүн маектешүүгө барасыз. Бул сиз үчүн өтө маанилүү. Себеби андан сиздин кийинки тагдырыңыз көз каранды. Таң эрте боло турчу бул маектешүүгө сиз уктап калмак белеңиз? Жок, албетте жок. Сиз күн ичиндеги жумуштарыңызды эрте бүткөрүп, пайдасыз иштер менен алектенмек эмессиз, туурабы? Болушунча эрте жатып, уктаар алдында өзүңүздү психологиялык жактан эртең саат 5-те турамын деп даярдамаксыз. Эми багымдат намазын мындан да маанилүү деп билиңиз. Ар бир намазда сиз кудурети күчтүү Аллах менен сүйлөшүп, ага шүгүрчүлүк келтирип, күнөөлөрүңүздүн кечирилишин сурап, ой максаттарыңыздын орундалышына жалбарасыз. Бул дүйнөдө мындан өткөн маанилүү нерсе барбы? Жашоонун маңызынын өзү, биздин бул дүйнөгө жаратылышыбыздын максаты ушунда болуп жатпайбы? Сиз Аллах менен сүйлөшүүнүн ордуна пайдасыз уйкуну тандайсызбы? Бул албетте туура эмес. Дуба. Намазга уктап калбоо үчүн Аллахка жалбарып көп дуба кылууну унутпаңыз. Уктаар алдында даарат алыңыз. Ибн Аббас пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын баяндайт. Дениңерди тазалагыла, Аллах да силерди тазалайт. Чындыгында, эгер пенде таза абалга уйкуда кирсе, анын үстүнө жамынган төшөгүндө периште да түндү өткөзөт. Периште түн ичи бир да саат тынбай, о Аллах, өз кулуңду кечир, анткени ал даарат менен уктады деп айтып турат. Витр намазы жана уктаар алдындагы дуба.
Куптан намазынан соң витр намазын сөзсүз окуңуз жана уктаар алдындагы дубаны айтыңыз. Аллахын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтты: уктоо үчүн төшөккө жатсаң, анда намазга даарат алганыңдай даарат алгын жана оң капталың менен жатып, бул сөздөрдү айткын. О Кудайым, напсимди сага моюн сундурдум, ишимди сага тапшырдым. Азабыңдан коркуп кечиримге үмүттөнөм. Баш калкалоо сага гана болот. Кутулууну сен гана бересиң. Түшүргөн китебиңе жана жөнөткөн элчиңе ишендим. Куран. Күндүн мыкты жыйынтыкталышы Куран аяттарынын окулушу менен болот. Уктаар алдында Аль-Курси, Аль-Ихлас, Аль-Фаляк жана Ан-Нас, Аль-Куфирун, Аль-Мульк сүрөлөрүн жана Аль-Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуса болот. Ойготкуч сааттар. Эртең менен убагында ойгонуу үчүн ойготкуч сааттарды керебетиңизден алыс коюңуз. Эгер ага да болбой уктап калсаңыз, анда жакындарыңызды келип сизди ойготуп коюусун сураныңыз. Туура уйку. Уйкуңуздун сапаттуу болушун кааласаңыз, уктаар алдын чөнтөк телефон, компьютер, телевизорлорду өчүрүп, бул убакытты ой жүгүртүү, бир күндүн жыйынтыгын чыгаруу, Аллахты зикир кылуу менен өткөрүп, уйкуга кириңиз. 1,5 сааттык уйку эрежеси. Илимде уйкунун айлампасы 1,5 саатка барабар деген теория бар. Сиздин оңой ойгонууңуз үчүн ал айлампа аягына чыгышы керек. Мисалы, эгер сиз 12-де уктаган болсоңуз, анда бир айлампа 1,5-да аяктайт, кийинкиси 3-тө, андан кийин 4:30-да. Мына ушундай ойгонуу сизге жеңилдик жаратат. Түшкү уйку. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, сүннөттү жандандырып, түштө уктап алганыңыз оң. Түштөн кийинки 20 мүнөттүк уйку сизге чоң энергия берет. Дагы 5 мүнөт дегенди унутуңуз. Таң эрте ойгонуп, дагы 5 мүнөт уктай турайын дегенди унутуңуз. Уйкуңуз ошол 5 мүнөттө эле канып калбайт. Бул болгону шайтандын азгырыгы. Көзүңүз ачылаары менен дароо туруп кеткениңиз оң. Өтө маанилүү. Намаздарды өз убагында аткаруу бул өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин биринде, эгер адам 5 маал фарз намазды дайыма өз убагында окуса, анда Аллах ал кишинин иштерин иретке келтирет деп айтылат. Эгерде жогорудагы кеңештер сиздерге пайдалуу болгон болсо, анда бул видеого лайк басып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып кетиңиздер. Аллах баарыбызды намазга бекем кылсын.